Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын бардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын бардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн бардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Саламатсыздар, урматтуу теле жана интернет көрүүчүлөр. Кайсы бир улуттун келечегин көргүң келсе дейт, алардын жаштарын кара дейт. Биздин жаштарыбызды сабаттуулукка, билимдүүлүккө чакырган Ким билет теледолбоору сиздер менен кайрадан амандашып жатат. Барыңыздарды да бир жолу куш келипсиздер. Биз менен чоң болуңуздар. Жарым сааттын аралыгында жакшы маанай жана көптөгөн пайдалуу кеп кеңештер, информациялар сиздер үчүн даптаяр. Анда эмесе биз баштадык. Менин аты жөнүм Кубат Кубанычбеков. Мен жаңы окуу жылынын агайы болуп шайлангам. Анан албетте эле бүгүн мен окуучуларым катарында десем катуу болуп кетет го, бирок чын эле биз сыймыктанган кыргыз эли жалпы сүйүп бир өзгөчө сүймөнчүлүктөрүнө кыргыз элинин ээ болгон красавица, комсомолка, спортсменка дегеле койчу, отличница кыргыз элибиздин жалпы мындай белгилүү таанымал ыр чайымдары, актрисасы, негизги жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Биздин учурубузда болсо, биздин айымдарыбыз чын эле 75 өнөрдүн ээлери Гүлнур Асанова жана Айпери Кубик кызы. Куш келипсиздер. Саламатсыздар. Барына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик. Эми бүгүнкү биздин оюн жөнүндө, сабак жөнүндө айта кетсек, бизде 4 сабак болот. Ошо 4 сабак боюнча билим менен таймашабыз. Өтө эле жеңил суроолорду даярдап койгонбуз. Сиздер колдон билишинче жооп берердин алдында алдыгы маңдайыңыздарда турган кнопканы баскычты басып туруп, анан жооп бергенге аракет кылабыз. Эми биринчи сабакка өтө берсек, бирок биринчи сабактан мурда бир кызыктуу нерсе, ким мектепте кандай окуду эле? Мен билем, Гүлнур 5 окуган болуш керек, Азыр айтып алып анан бирдесем билбейм. Эми красный менен бүткөнбүз. Барлык сабактардан шүгүр. Өзгөчө активистка болуп, мектепте эле комуз ойноп, ырдап. Ооба, чыгып, аябай активный адамдардын бири болчумун. Эми андан бери канча жыл өттү. Айпери жөнүндө айта турган болсок, негизи жылдыздуу үй бүлөдө өсүп, анан мындай атаңыз жылдыз болгонуна байланыштуу мектептен кээ бир эжейлер менен мындай орусча айтканда злоупотреблять эткен эмес белеңер? Мен атам Кубик. Чынында мындай сөздөр мектептен эле башталган. Негизи сен Кубиктин кызы болгон үчүн эле сага 5 кое берет дегендерчи. Анан жок, мен тескерисинче мугалимдер мага ошол сөздү жеңиш үчүн жардам бергенде, бир мугалим өзгөчө колдоо көрсөткөн. Сени Кубиктин кызы деп эле ушинте берет деп атайын 3 коюп, атайын 2 коюп, өзү билимин өзү баягы далилдесин депчи. Кудайга шүгүр ошол эже үчүн турушу, ошол эжеге өчөшүп окуп атып отличница болгонсу, 5ке. Неме ошо жана Гүлнур айтмакчы, мактанбай эле турайбы, бирок улуттук компьютердик гимназияда номер 5-ти аяктагам. Кызыл менен бүткөм. Негизи Кыргызстандагы эң күчтүү мектептердин бирөөсү. Пианизм. Гүлнур, сиз каякта өтүрдүңүз эле? Мен эми Ташкөмүр шаарынын Кузимбаев атындагы номер 7 орто эле мектепте. Учурдан колдонуп Гүлнур менен Айпери бүтүргөн мектептерге чоң салам айтабыз. Мугалимдерге өзгөчө. Анан эми сабактарга өтөлүк. Акырындык менен биринчи сабактын шарттары мындай.
Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү 2 кызыл дипломдун ээлери Айпери Көбек кызы жана Гүлнар Асанова сонун ийгилик каалайлык, бир кол чабуулар менен келгиле достор. Баштадык. Негизи мектепте ушундай агайлар болсо мотивацияны берип турган, мен аябай сүйүнмөкмүн да. Биринчи суроо, баштадык. Рахмат. Жердеги эң кичинекей материк. Материк. Деселе уже башында. Материктерди эстейбиз, эң кичинекейи. Эң кичинекей. Так, Айпери суроо, жооп. Австралия. Баракелде. Биринчи 2 упай сиздики. Чын эле Австралия эң кичинекей материк. Жеңил эле. Кеттик, анда эмесе. Экинчисин Гүлнур тауып болуш керек. Сентябрь айынын кыргызча аталышы. Мен билбейм. Аяк коона. Аяк коона. Баракелде. Дагы 2 упай кетти. Мен таза комуз чечсем эле кыргызча. Кыргыз деп ойлоп кеттим. Жок, негизи мектепте мен классташ кызым бар болчу да, чын эле кыргыз тилинен эч кимди алдыга чыгарчу эмес. Негизи кыргыз тили айымдарда жеңилирээк келет го. Анда эмесе кийинки суроо, менин оюмча дагы шанс көп алды да, анткени суроолордун экөө эле жаңырды. Үчүнчү суроо. Деп ойлоп калдым. Үчүнчү суроо. Тирүү деп кайсы орус урчусын азыркыга чейин аташат? Тирүү деп. Кандай эмесе? Цой. Виктор Цой. Баракелде. Кеттик. 4-чү суроо. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кайсы желекке тыюу салынган? Желек. Эми бул жерден логикалык ой жүгүртүп болсак, бир желек бар, ошо желекти тыюу салышканда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө ал желекти койгонго болбойт. Бул эми мамлекеттин желеги десем туура эмес. Бирок бир Олимпиадабы? Жок. Бул желекти тыюу салынат. Олимпиаданын желеги бул жакшылыктын, мындай спорттун желеги болуп атпайбы? А бул тескерисинче, бул терс көрүнүштүн желеги да. Терс көрүнүштүн желеги. Жана ЛГБТ. Жок. Экөмөр, бирдей жооп бергениңер жакты мага. Эми Кудай сактасын, алар деле жакшы эмес, бирок неме менден жардам керек болсо. Карабы. Жок. Агай. Жардам. Жардам, анда эмесе айтып кетейин, ошол инсандар учурунда дүйнөгө каршы согуш ачкан. Дүйнөгө каршы? Немецпи? Жок, немистер деп туура айтып атасыз, бирок ошолордун арасында дагы слой населения да, бул мисал үчүн инсандардан турган топ. Алар өзлөрүн жок, өзлөрүн элдерден биз деген таза кандуубуз деп, биз деле калышыбыз керек деп, мындай башка адамдарга бир аз кемсинтүү менен мамиле кылышкан да. Нацисттер. Баракелде. 2 упай айтып берди. Нацисттер бите. Мындай тим эле мончасың ғой, мындай эле кылып коюш. Ортан чыгып атканды баса калбадым. Кийинки суроо. Кайсыл дарак Россиянын символу деп аталат? Дарак? Кайсы дарак? Койчу, оңой суроо болду, тим эле. Жок, кайсы дарак? Орустардыкы, мисалы үчүн, орус дегенде, Россия дегенде. Иә. Ёлка. Ёлка эмес. Бир. Баракелде, мына Гүлнөр сиздики 2 упай. Алар келип кайыңды мындай. Кайыңды учактап алып, жан дүйнөсүн айтып берип, ошол орустардын бир символу катары го. Кеттик анда эмесе. Кийинки суроо. Окуу жана дагы бир жолу окуу деген сөз кимге? Ленин. Ленин. Баракелде, Ленин атабыз каяктан алган? Курандан алынган. Азаматсыз 2 упай сиздики. Кыргызстандагы эң биринчи соода борбору? Билбейт. Суэме Дордой да? Жок, сиз баспадыңыз, жооп бериңиз. Дордой деп атпаймынбы? Соода борбору да? Мындай караганда соода борбору, эң биринчи соода борбору. Ошо эме да, эң биринчи ачылган ошол Дордой да. Базар. Борбор болгон убагында. Ал базар, соода борбору. Анда Цуман да. Анда Цуман. Бир өтүнүч мындай кылалы. Эгер Гүлнур басып калса, Айперси жооп бербей туруңуз, анткени подсказка болуп калып атпайбы? Цум 2 упай Гүлнурда. Кеттик. Кийинки суроо. Саваннада жашаган бою эң узун жаныбар. Саваннабы? Жирафты айтайын деп калыптырмын. Саванна деген ысык чөлдөр. Жирафпы? Баракелде 2 упай сиздики. Бүгүн жираф жөнүндө дагы бир кызыктуу маалымат угабыз, ал бир аз кийинчерээк болот. Азыр болсо
жерге эң жакын жайгашкан жылдыз. Мен билбейм. Айпери сизден? Жылдыз. Эң жакын жайгашкан жылдыз. Жылдыз. Чолпон. Жок. Жер планетасынабы? Жер планетасына. Ай? Ай эмес. Ай спутник жылдыз эмес. Жылдыз. Жок, планеталар бар. Бул негизи бул суроо мындай оор көрүнгөн менен, бирок буну биз күндө көрөбүз. Чолпон жылдыз. Күн. Жок. Ия. Ай баракелде. Туура жооп күн. Чолпон жылдыз, күн дагы жылдыз, бирок күн жакын жайгашкан үчүн бизге мындай. Бизге күн болуп калган деп кой. Биз үчүн мындай жылдыз болбой калганда, бирок күн дагы жылдыз, Азаматчылар, кийинки суроо. Так, дененин эң ылдам булчуңу кайда жайгашкан? Эң ылдам? Эң ылдам булчуң. Денеде бат иштейт өзгөчө. Жүрөк. Жүрөк эмес. Кол. Жок, кол эмес. Бут. Бут эмес. Так, басып жооп берели. Бут барын айтып. Так, айтайын. Дагы бир жолу суроо. Кудай Таала жараткан кереметтердин бирөөсүнөн да денеде жайгашкан эң бат булчуң. Бат булчуң? Эң бат булчуң. Ушунчалык бат кыймылдайт. Да. Жүрөк эмес, Жүрөк эмес. Ооз жаман көп Ооз эмес. Ашказан бул. Постоянно жеп. Негизи кыргыздардыкы ашказан болуш керек, анткени биз тойго барганда биринчи саат биринчи тамак жеп, бир сааттан кийин экинчи тамак, андан кийин беш бармагынан акырын торт жейбиз. Ия. Кол болбосо, бут болбосо, баш бут. Булчуң болотса, булчуң. Мына булчуң. Булчуң. Булчуң кол бутта эле эмес да. Мурунда да булчуң бар, Мурунда да булчуң бар, мисал үчүн. Жок, мен мисалга айтып атам да, акыркы подсказка. Агай. Подсказка, анда эмесе. Эстеп кеттим. Кантип подсказка берсем экен? Тил. Ошол булчуңдардын бир аз бузулгандары, мисалы үчүн, кээ бир адамдарды дальтоник деп коет. Дальтон, көз. Баракелде. Туура жооп. Эң бат булчуң көздө жайгашкан. Эмнеге дегенде бардыгы. Карек десем, айтпай койдуң. Каректе уккан жокмун мен. Айтпадым. Мен уккан жокмун, ошон үчүн катуураак басып. Видеону жылдыргылачы. Баракелде. Кийинки суроо. Жердеги эң кичинекей мамлекет эми? Кипр беле. Ватикан. Ватикан деген биздин түштүк магистраль тарапта эле да, кичинекей өтө. Анда эмесе Кытай маданиятындагы эң таасирдүү символ. Кытай маданиятына бир аз эскертип кетели. Ай баракелде, 2 упай сиздики, Гүлнур, азаматсыз. Ажыдар. Мындай кылып атат да, просто Айпери басып атат да, Гүлнур жооп берип атат. Достордун ошонусу жакшы дегенде. Чардан коп. Кеттик. Кийинки суроо. Олимпиада оюндары кайсыл жерде башталган? Мен билбейм деп койсоң. Москвадабы? Жок. Эми Олимпиада ал 1980-жылкы Олимпиада. Мурунку жылдары өткөн Олимпиаданын мекени. Спар эмне деп коет эле? Греция, туп-туура, азаматсыз, 2 упай сиздики. Греция, эң туура Грецияда башталган. Байыркы Грецияда. Дагы 2 сурообуз калды. Андан кийин биринчи сабактын жыйынтыгын чыгарабыз. Баспай эле жооп бере берсе боло береби? Колдон келишинче басыш керек да, негизи. Мен баскан боюнча калып кетем, бул анда басып койдум. Ошон үчүн мына колуңарды мына кармап тургула, экөөң тең бирөө мынтип баса коёгула. Макул анда. Кеттик. Бат жооп бергенге аракет кылабыз, Бул өтө ыкчамдыкты талап кылат. Россиянын желегиндеги түстөр кандай тартипте жайгашкан? Кандай тартиптеби? Кандай тартипте? Мен кандай экенин айттым. Ак, көк, кызыл деп. Баракелде, кол чабуулар болсун, ак, көк, кызыл. Гүлнур 2 упай алдыңыз. Кийинки дагы өтө баттыкты талап кылат, колдор даярдап тургула. Миллиард сандан кийинки кайсыл сан келет? Миллиардпы? Миллиардтан кийинки. Не деп коет? Триллион же? Триллион, баракелде. Туп-туура. Ошентип биринчи сабагыбызды ийгиликтүү баштап алдык. Кудайым буйруса, азаматсыздар башында Айпери көп туура жооп берсе, акырына жакын Гүлнур Айпери чарчап калдыбы же? Жок, просто мен баскан боюнча калып кетип атам, бул айтып салып атат. Анан ошон үчүн мындай кылалы. Калбайлы деп атат, ажылдап калбайлы деп атпайм. Азыр ошондуктан экинчисинде колдон келишинче бири-бирибизди күтүп жооп бергенге аракет кылалы. Биз биринчи сабактын жыйынтыгын өтөлү. Сиз ай сайын квартирага 20 миң сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз 1 жылда 240 миң сом төлөп каласызбы?
Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 миллион 400 миң сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турмун да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 миң сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмүрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Жакшылап угабыз. Биринчи факт. Адамдын оң өпкөсү сол өпкөсүнө караганда эмнени көбүрөөк кылат? Көбүрөөк кылат? Ал эмне деген? Ошондой экен, адамдын денеси бир кызыктуу факт. Көбүрөөк кылат деген. Эч нерсе болбойт турбайсың. Оң өпкөсү сол өпкөсүнө караганда көбүрөөк кылат экен. Абаны көбүрөөк кандай десе? Абаны көбүрөөк эмне кылат? Иштетет. Бул туура жооп. 2 упай сиздики, айпери сиз күлкүмүш жооп берип 3 упай алсаңыз болот. Айпери ойлонуп туруп, мындай колду көтөрүп туруп. Адамдын Оң өпкөсү, оң өпкөсү Гүлнөр экөөбүздөй баягы 2 өпкө болот да. Ана оң жак өпкөсү Гүлнөргө окшоп көбүрөөк иштейт окшойт. Батыраак иштейт окшойт. Көбүрөөк иштейт, туура жооп, азаматсыз. Негизи Гүлнур айым 2 упай. Биздин отурган залдагы реакциябыз, биздин конокторубуздун реакциясына карайбыз. Жакшы күлкүмүштүү болсо, анда 3 упай беребиз. Албетте эле күлкүмүштүү болду, ошол себептен Айпериге 3 упай кол чабуулар болсун. Кеттик. Экинчи факт. Күлүп тургула. Күлөргүлө капеледи. Дүйнөдө 7% кандай адамдар бар? 7%? Дүйнөдө 7,5 миллиард адам жашаса, ошолордун 7% ушундай адамдар экен. Алар кандай? Ушундай адам. Агай. Адамдар. 7% адамдар калгандар бар. Жок, ойлонуштуруп көргүлө. 7%. Өтө бир аз. Акылдуу аябай. Акылдуу? 7%. Ооба, чын келген акылдуу 7%. Барекелде, дагы жооп берип атам, күлүп күлүп атпайбы? Дагы варианттар кеттиген эмесе. 7%. Айпери, сизден? 7% ушундай дүйнө жүзү боюнча 7% ушундай адамдар болсо, булар демек өзгөчө адамдар. Өтө өзгөчө экенин түшүндүк. Жок, аябай акылдууларды айтып атпайбы? Аябай акылдууларбы? Генийлер. Алар 1%дан да аз болуш керек. Эми негизи 7% санай көрө турган болсок, 7,5 миллиардтан 1% бул канча? 75 миллион адам. 7% бир көп эле адам болот баягы. 75 миллион. Агай десем эмне чыкпайсың? Анда биринчи подсказка. Биринчи подсказка. Бул 7%дагы адамдар калган 93% адамга караганда бир аз өмүрү кыскараак болот. Өмүрү кыска, орулууларбы? Iya. Орулуулар. Жок, Кудай сактасын. 7% оорусак бактылуу болбойбузбу? Өмүр бир аз кыска. Iya. Илимпоздор жок. Окумуштуулар. Окумуштуулар жок. Бир-биреке физик деп койчу. Жок. Өмүрү кыска. Өмүрү кыска болотмуш бизге караганда. Жакшы адамдар. Жакшы адамдар? Жакшы адамдар өмүрү кыска. Жакшы адамдар балким болушу мүмкүн. Негизи бир адамдар жоготкондон кийин аябай эңсеп калабыз го, сагынып. Ошондой эле болушу мүмкүн. Бирок туура жооп бул эмес. Ойлонуп көргүлө, адам. Мисалы үчүн бир көздүү адам болушу мүмкүн. Же болбосо аксап башы мүмкүн. Мен орулуу дегенде жок дедиңиз. Жок, оорулууга жатпайт да, бул оорулуулукка жатпайт. Кудай таала ошондой кылып жараткан аларды. Анда эмесе 5 Эглеп турсаңыз, Суперменде неме кылып? Лилипуттар эмес? Лилипут баракелде жок. Айпер баракел десем сүйүнүп кетти го бир аз. Көзүм өтейп барып турган.
Токто эме бир мүнөт убакыт. Да, бир мүмкүнчүлүгү чектелгендерби? Жок, Агай Агай десем айтпай атат. Агай дагы бир подсказка дагы бир берейин. подсказка берсеңиз. Негизи шарияттын шарттары боюнча бул адамга бир аз оорураак жашаш. Оорураак жашаш? Жашоодо кыйын да, күнүмдүк турмушта жашаш оорураак. Ичкен Жок, Кудай сактасын, жок. Жете эле пайыз ичсе жаман сүйүнбөйбүзбү? Айпердин варианттары күлкүнчтүү болот атат, азыр 3% берет окшойбуз. күлгүлө. Шарият боюнча Акыркы 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Кудай жок деген адамдар. Жок, атеисттер эмес. Сизден Гүлнур жок. Жок. Жокпу? Анда туура жооп. Эми Айперге 3 упай берели, колчоолор менен туура жооп. Сологойлор. Оппо. Сологойлор төрөлгөндөр. Ошолор эмне? Сен Бизге караганда. Жок, мен Жок, мисалы үчүн сологойлор оң кол менен иштеген адамдарга караганда өмүрү кыскараак болот. Бул далилделген факт. Анын дегенде жүрөккө жакын кол. Анан экинчиден эмнеге шарият боюнча алар тамак жегенде да оң сол кол менен жеп бираз кыйыныраак го, оң колго көнүш. Мисалы үчүн бүт нерсени суун ичкенде сол кол менен ичип, ошону айтып атам да. Силерге колдон келишинче жакшы жардам бердим. Сиз совсем кеттирдиңиз да, айткан каерден бир көзү жок болот, бир колу совсем кеттин мен тек инвалидтер. Эми мен адам колдон келишинче силерге айтпа, балким аксак болушу мүмкүн депчи. Кет. Аны эмесе үчүнчү факт. Айперге 3 упай бердик экинчиден. Үчүнчү факт. Уй тепкичке чыгып, анан кайра эмне кыла албайт. Тепшикке чыгып кайра түшө албайт. Ай баракелде. 2 упай сиздики. 2 упай сиздики, Айпери сизден бир. Дальше кетебиз болду, 3-тү бериз го жана. Ошоло 3-тү ала алат мени. Душманды алыстан издебе дейт. Душманды алыстан издебегиле. Тең ала алам. Жаныңда турат да. Жок. Неме, кыздар болгону ушул жарым сааттын аралыгында эле тамашалуу душманбыз. Кудай сактасын. Жанагын айтпаңыз, унутуп калыптым. 5 упай кандайда берчиле? Да, күлкүмүштүү жооп беришиңер керек анын үчүн да. Плюс, туура и плюс. Туура и плюс. Ошондо уй уй тепкичке чыгып кайра түшө албайт экен да. Байкуш домдо жашаган уйлар эмне болот анда? Наоборот, көнөт да алар чыгып түшөт домдо жашап. Түшө албасаң 5-этажга чыгып алсам эмне болот? Уй калып кете ошо. Лифт менен кайра түшөт. Лифтке батса сонун го биздин лифттерге. Эмне кылалы? Груз ташыган лифттер. Редакторлор өзлөрү азыр бизге чечип айтышат. Негизи Гүлнур 2 упай алды. Андан кийин 4-үнчү суроо. 4-үнчү факт. Жираф менен адамдын эмнелери бирдей болот. Ой. Жираф менен адамдын бир нерсеси бирдей экен. Мисалы үчүн акыл эси же колу, буту бир нерсеси. Бирдей прям. Биологический эмеде бирдей прям. Кудай Таала бирдей жаратып койгон. Кана эмесе күлкүмүштүү факт болушу мүмкүн, кыргыз неме, туура факт, туура жооп болушу мүмкүн, кеткен эмес. Жирафтын точно мойну менде эмес деп элечи. 3 упай. Айперден жоопту атам. Адам менен жирафтын жүрөгү кайер бирдей болушу мүмкүн э? Таң калат анда. Месси, вообще Месси андай эмес. Элестеткиле Месси эмес. Көбүнчө адамдардын Месси жирафтыкындай чын эле. Чөп жеп эле жатат. Пока жеткиче. Күлкүнчтүү болду пока жеткиче деген. Пока жеткиче. Эми уруксат этсеңиз, Айпери 3 упай берейин. Агай да. Сиз деген мындай жарым жартылай туура жооп бердиңиз башында. Гүлнур бир нерсени айттыңыз, бирок өзүңүз түшүнбөй калдыңыз эмнени айтканыңызчы. Ошол нерсе болчу. Ошол тууралуу болчу. Жүрөгү мээрим. Меникиндей деп айттыңыз да? Ооба, мойну. Баракелде. Негизи туура жооп мойын омурткалары. Айпери 3 упай жеткиче деп 3 упай алды, Гүлнур болсо 2 упай. Туура жооп, анткени мойын омурткалары адам менен жирафтыкы бирдей жасалган экен. Кандай керемет. Неге жирафтык узундан да? Просто көбүрөөк да. Биздикинде мойын омурткадан 3 болсо, аныкы 35 болуш керек. Түзүлүшүнөн кийин башталат окшойт аны мойын омурткасы. Билбейм ошону, мен билбейм. Мистилен, сен мен денеңен башка жагынан баштап коштуң. Жираф союп жей элек. Анда мойнун кыска болот эми? Жирафтык ошо түзүлүшү боюнча. Негизи Кудайга шүгүр. Кандай мойын болбосоң Кудайга шүгүр. Жок, мен мойну. Негизи аял
Аял моюн Бирок эркек бунун баштайт. мойну узунураак. Аял заты ар дайым боюн-бойдон кала Бойду бериңиздер силерге. Бешинчи фактка өтөлүк. Ненелердин мойну. Адамдын кумурскага караганда эмнеси азыраак? Менет, эмгек. Менет эмгек почти жок. Эме организм түзүлүшү боюнча ал Адамдын кумурскага караганда эмнеси азыраак? Кумурскада адамдыкына караганда көбүрөөк. күч. Жок. Кумурскадан адамдык аз болот ошондо. Адамдыкы кумурскадан азыраак. Кумурсканыкы аз эмес, адамдыкы азыраак. Агай да Биз кумурсканы эмне деп билебиз? Кумурсканы кандай деп билебиз? Эмгекчил, мээнетчил деп билебиз, Ал эмнени түшүндүрөт? Буларга көп күч кубат керек. Күч кубат каяктан келип чыгат? Күч, физика. Физический нагрузка. Күчтө. Бизге ошо күчтү эми Кудай Тааладан башка физикалык тараптан түшүнүктүү денеде эмне берет бизге күч? Энергия. Эмне берет? Бизде мына колубузда бар, бутубузда бар. Булчуң? Баракелде. Туура жооп булчуң. Кумурсканын булчуну өзүнүн дене түзүлүшүнө караганда адамдын булчугуна Күчтө эле караганда жакындап турум го анын кичине. күч булчуң ошончо айтып атпайм, күчтүн башкаяктан чыгат. Кудайым бурса 2 упайды Айперге бердик. Эми азыр Кудайым бурса жыйынтыктар чыгарабыз. Кызыктуу оюн болду. Эмне күлдүрдөбүз? Мен деле 3 упай алып калды деп күлдүрүңүз деп. Жок, Кудайым бурса азыр оюндун жыйынтыгын билебиз. Анда эмесе 3-чү сабакка өтөлү. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. 1, 2, 3 баштадык. 1926-жылы Караколдо окуп жүргөн кезим Василий Прокопьевич деп Каравиндин коросунда өзүнчө жайгашкан аш үйүндө жалгыз жашчумун. Түшүм кең суудамын, түптүн суусу жакты карап, кыркыраны көздөп кетүүчү кара жолдун боюнда турамын. Түпкү бойлой мен эч көрбөгөн укмуш ноо курула баштаган сыяктуу. Ноонун башталышы чыгыш жактагы сары тологой кыштагынан өтүп тиге эле чоң беттин этегиндеби. Батыш жагы Арал айылына жетиптир. 15-20 деп жазылат километрдей ноону тиреген карылуу диңгектердин бийиктиги 15 кабат үйгө тете. Ноонун өзү 4-5 кабат үйдөй зыңгырап күрөң кызыл жыгач сыяктанып кынапталып бекем сыяктуу. Укмуш экен деймин. Аягында опсуз чоң тегирмен курулуп бүткөнгө тиги ноо толосуу келет. Тегирмен жүгүрөт. Ааламга жеткен уун талкан тартылат. Калайык калк тоюнат деген маалым берилет. Кудай, зор тегирмен тез курулса экен деймин. Эдирейип ноодун баш аягына чабыттай караймын. Эмнегедир асман бүрккө. Тегирмен бүткүчө жаан жабаса экен дегенче укмуштай жылуу мээрим чуулгап койгондум. 1, 2, 3 кеттик. Тегирмендин курулганын көрсөм болот эле деп өкүнөм. Кайра тез уктагым келди. Балким сонун курулуш түшүмө дагы кирет деп билмейм, оюмбу, түшүмдүн уландысыбы, тегелеси бүлбүлдөдү. Зор тегирмен кеңеш өкмөтү ал курулуп, өн талкан мол тартылганда кедеген бал тегиз тоюнат экен. Алуу акбар деп бата эттим. Жакшы түштө ичи жаманга айтпай жүр деген энем бир жолу айылга келгенде түшүмдө энеме кана айттым. Энем кубанды. О, кара чунагым, сен түшүнүктөп келчү. Дөтө пайгамбарым чуркаткан зор тегирмен жакшылыкка жышана. Ак падышанын торунан куткарган жаңы өкмөттүн боосу бек болсун. Кордуктан бошонгон элибиздин үстү бүтөлүп карды тоюнат экен. Өркөнү өсүп мындан ары босогосу бийиктен тура. Түшүнүктөп келсин, жаның бек болсун акмагым. Мен жорубадым, так Сулайман пайгамбарым жоруду. Алла акбар деп батасын берди. Өз жорушум энемдин жорушу түшүмдүн төпкөлөрүн аныктады. Өзүнчө эле сонун сезим мени момуратты. Бирок түшүмдөгү асмандан бүркөктөгү көз алдымдан кетпеди. Мен андан чеки май жегенде шекшинемин. Зор курулуштун зор татаал тоскоолдуктары да болот эмеспи? Ал эмесе, урматтуу достор, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча жеңген айым 5 упайдын ээси болот, 139 сөз окуп Гүлнур Асанова бизди бир сыйра сүйүнттү. Кол чабуулар болсун бул нерсеге. Бирок Айпери Кубик кызы 150 сөз окуп биринчиликте бул сабакта
тең кетти. Болгон 10 сөз айырмаланып калыптыр, бирок ошончо да Айпериге 5 упай, 3-үнчү сабактын жыйынтыгында Айпери 5 упайга ээ болду. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Анда эмесе 4-үнчү сабакты баштап атабыз. Кол чабуулар менен кеттик. Биринчи суроо көгүлтүр экранда. Кайсы башкаруучу жазганды, окуганды билген эмес? Петр I, Че Гевара, Чыңгызхан, Адольф Гитлер. Так. Кыздар, сизден Чыңгызхан, Айпери? Чыңгызхан. Сиздин да вариантыңыз Чыңгызхан. Браво. Гитлер. Ойлонуп туруп жооп берели. Петр I. Да, Гүлнур, сиздин жообуңуз Чыңгызхан, Айпери? Азапабаң десе. Айпери? Вариант А. Вариант А. Петр I. Туура Петр I. Анда акыркы жоопду алдык. Чыңгызхан туура жооп. 2 упай Гүлнурда кол чабуулар болсун. Баракелде. Неме экөөбүздүктен бир эле жооп болуп калса, экөөнө тең упай берет. Ооба, экөөнө тең. Мен бул Чыңгызхан болсо, мен башканы таптым. Кеттик, кийинки суроо. Кайсы жаныбар Кавказская пленница жана 9-чу рота кино тасмасына тартылган? Эшек. Эшек? Экөөң тең эшек депти. Туура жооп, кол чабуулар. Кийинки суроо. Кайсы каарман Лилипуттардын өлкөсүнө саякатка барган? Гулливер, Универ, Робинзон Крузо, Чыпалак Баатыр дейт. Чыпалак Баатыр сонун го. Жооптор боюнча. Айпери, сизден баштайлы. Кайсы каарман Лилипуттардын өлкөсүнө саякатка барган? Иә. Гүлнур, сизден жооп. Жанында чыгып калсынчы деп койсом. 5 секунд жооп берелик. 5, 4, 3, 2, 1. Сиз көңчө Гулливер. Сиздики? Меники деле ушу Гулливер. Жакшылап ойлондуңузбу? Эми ушунда Гүлнур болуп атат да. Гүлдөн башталат. Гүлнурдун бир аз европейский керек. Если честно, мен билбейт экенмин бул. Эми Чыпалак Баатыр болбой калды го тең. Кантип Чыпалак Баатыр жакын эле келбеди ошол жактан? Робинзон Крузо эмес. Робинзон Крузо эмес. Скорее, жок, Гулливер или Универде билбейт экенмин. Универдеги мен сериал эле берем ТНТда. Вариант А. Экөөң тең А деп жооп бердиң. Баракелде 2 упай тең экөөңөргө кет, Гулливер албетте эле. Чыпалак Баатыр Лилипуттардын өлкөсүнө кантип бармак эле? Ал өзү. Өзү Чыпалак болуп койду. Мен ти чыгарманы айтып атпайбызбы? Чыпалак Баатыр. Кеттик, кийинки суроо. Улуу Кытай каналы канча жыл курулган? 14, 779, 2004. Кытайда Улуу Кытай каналы бар. Улуу Кытай дуалынан сырткары, да? Бул тарыхта жок болсун, мен точно билем. Тарыхта жок, бирок ойлонуштуруп туруп, да, логика менен жооп берип койсок болот. Канча жыл курулган? 14, 779, 2004. Өзү Кытайлар курулуш иштерин бат бүтөт. Анда 4. Бат эле кылат, Жок, 4 жыл болгон. Бирөөңөр 4. Гүлнур сиздики 4. Айпери сиздики? 14 деп коеюн. Мен деле 14. 4. Давай 4 кыл. Гыда жакшы болду. Опять Гүлнурдун тактикасы аябай сонун экен. Мен тура эмес жооп берсем, сен да тура эмес жооп бересиң. Жүрүп көрсөң гыда. Сен алыштырсаң мен да ошентип калдым. Апам берди помидор, туруп ишенбесең санап кой. 779 болбойт, 2000 болот. Либо 14, 4-та. Кытайлар бат турат 4 го мен почему-то 14 деп ойлоп атам. Сиздики 14, сиздики 4. Туура жооп. Туура жооп. 2000 жыл салынган. 2000 жылда эмнеге дегенде ал убакта технологиялар жок болчу. Аны карапайым адамдар колго жас болосуңар, илгерки өткөн заманда. Заманга чейин деп. Эми улуу Кытай дегенде түшүнгөн адамдар бар. Мен сезгенде 2000 дейт. Ошончо ката. 2000 деп ойлогом, негизи. Эң азында 1 упай бергиле деп. Жок, бул Айпериде адам башталат ошончо агылды, мен гы кылдым. Негизи туура эле. Эми бирок 2000 упайларым бар, менде калды. Кийинки суроого өтөлүк. Иосиф Виссарионович Сталин атасы кайсы кесипти аркалаган? Өтүкчү, үтүкчү, ашпозчу, СММщик дейт. Сталиндин илгери мындай эле болгондо өтүкчү же либо ашпозчу эле болгон да. Иә. Илгери дейм.
өтүкчү ашпозчу. Үтүкчү кийинчи. Же СММщик. СММщик болбойт. Балким СММ, балким ошо СММде катуу Сталинге катуу пиар кылып атып Сталин популярдуу болуп Инстаграм бар болду. Өтүкчүбү эдем. Союзга чейин. Давай экөөбүз өтүкчү кылып коебуз. Жо, мен өтүкчү эле деп ойлодум, сен ашпозчу эле. Сталиндин атасы кайсы кесипти аркалаган? Ашпозчу, бул эмнени түшүндүрөт? Ашпозчу демекки ошондой адамды билебиз. Ошондой адамды тарбиялап чыгарган, Өтүкчү болсо үтүкчү болушу мүмкүн. Үтүкчү деле болушу мүмкүн. Анткени ал убакта деген атайын үтүктөгөн адамдар болгон да. Адамдарды үтүктөгөн дейт. Жок. Мне кажется, өтүкчү да, все-таки. Өтүкчү. Өтүкпү? Сеники. Вариант Гүлнурдуку А. Айпери сиздики? Айпери менен Гүлнур экөөнү тең 2ден упай. Кийинки суроо. Коко Шанель кимге финансалык жардам көрсөткөн? Сальвадор Дали, Леонардо да Винчи, Ван Гог, Замира Молдошева. Негизи Замира Молдошева экөөбүздү ушундай адамдардын катарына кошкон бул өтө мен оюмча сонун нерсе. Неге дегенде Ван Гог дүйнөгө белгилүү сүрөтчү. Эми ошол замандагы Коко Шанель, Замира эжеге алчу Замира эже мен деле жок болчумун. Ал эмесе? Сальвадор Дали. Гүлнур, сиздин жообуңуз тезден жооп берели, эмнеге дегенде убактыбыз. Шанель. Гүлнур, 5-4-3-2-1. Коко Шанель деген бул деген дизайнер да? Анан Коко Шанель, тигилер болсо сүрөтчүлөр. О, да. Художниктер. Ошо сүрөтчүлөрдүн бирөөсүнө жардам бериптир да, эми Замира Молдошевадан сырткары. Замира Молдошеванын жерине тамашага жазып коюшту. Эми мен точносын билбейм, честно айтайын, бирок Леонардо да Винчи деп коеренчи мындай. Леонардо да Винчи, айбер сиздики? Жагатта просто ошо сүрөтчү ошончун. Эмне тарткан ал? 5-4-3-2. Мона Лиза дегенди тарткан. 5-4-3-2-1, айбер сиздики? Сальвадор Дали. Аны эмесе туура жооп Сальвадор Дали. Айперде көп. Жакшы туура иштеп кеттим. Негизи Сальвадор Далинин муруттары жагат да. Сүрөттөрүн билбейм дейм. Кийинки суроо. Кеттик, кийинки суроо. Кайсы витамин күндүн нурунан иштелип чыгат? А, Д, Ö, С. Д. Сиздин оюңуз? Мен Д. Д деп ойлойсуз. Айпери сиздики? Жок, вариант Д деген жок. Витамин Д деп атасың. Вариант Д деген жок. Вариант Б. Мен дагы Сиздики витамин де Д. витамин Д. Балким Өдүр. Жок, Жок, витамин А эмес, витамин С эмес, витамин Д. Витамин Д ишенип баргылам ага. Акырлемне эсепке албай атасың. Өнү. Акырлемне. Демсин калдыңарго өнүч убакытында. Ал деле бирөөнүн витамини да. Андай витамин жок да. Кайсы жака витамин экен? Анда эмесе туура жооп деген витаминди албетте эле экөөңүздөрдө тең 2ден упай. Кийинки суроо. Бул суроо кайсы кино тасмадан алынган? Час пик, Люди в черном, криминальное чтиво, Башаламан. Картина. Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон. Мындай жок, Люди в черномда жок, криминальное чтиво окшойт. Башаламанда экөө маны өзүнүн актерлор турган. Так, туура жооп. В. Криминальное Сиздики чтиво. криминальное чтиво. Айпер сиздики да криминальное чтиво. Туура жооп көрөлү. Бул деген криминальное чтиво. Азаматсыздар, экөөңөрдө тең 2ден упай. Урматтуу биздин достор, 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча Айперде 28, Гүлнар Асановда 26 упай болчу. Ал эми 4-чү сабактын жыйынтыгы боюнча Айпери Кубик кызы да 10 упай, Гүлнар Асанова да 12 упай. Ал эми 4 сабактын жыйынтыгы боюнча Победила дружба. 38 ничья болду. Кол чабуулар менен биздин бүгүнкү 4 сабактын таймашы өтө кызыктуу болду, азаматсыздар. Эң сонун болду окшойт, мен оюмча. Баштан баштап интрига сонун болуп аткан, бириси алдыга чыгып, анан бириси артта калып, бирок ошончо дагы келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жаштарга ушундай үлгү болгонду уланта бериңиздер. Эмнеге дегенде сабаттуулук биздин заманда өтө бир мааниге. Өзгөчө биздин теле интернет көрүүчүлөргө кайрылып эки сөз айтып койсоңуздар болот. Оку жана оку деп да берсиңер. Аасын болду элечи. Турасың го биринчи эле. Баштай берейинби? Биякта карап баштай берсиңер. Урматтуу көрүүчүлөр, уюштуруучулар, чакырганыңыздарга чоң рахмат.
ушундай билимибизди тереңдетип ар дайым окуу жана окуу дегендей келечекте мыкты муундар чыгыш үчүн ар дайым биз сабаттуу болушубуз керек. Ошондуктан баарыңыздарды билимге чакырам. Чоң рахмат. Айпери. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Программа аябай кызыктуу жана элге дагы баарыбызга тең жагат деп ойлойм. Себеби ушундай сонун программа. Негизи эле ар бир адамдын билимин текшерүү, акыл эсин, кругозорун текшерүү бул сонун нерсе деп ойлойм. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи. Билим алыңыздар, мен жаштарга, сиңдилериме, инилериме деги эле баарын айткым келет. Китеп окуңуздар, билим алыңыздар. Билим алууга эч кандай жаштын чеги жок. Канча жашта болбоңуз, сиз китеп окусаңыз, билим алсаңыз, бул да болсо өзүңүз үчүн бул мээни өстүрүү, бул сонун нерсе. Ден соолукка да пайдалуу. Андыктан баарыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар, окуңуздар, илим алыңыздар. Урматтуу интернет сүйүүчүлөр, ушуну менен баарыңыздарга ыраазычылык билгизели жана биз ар дайым айтып келебиз, сиздер каалаган жылдыздарды биздин комментарийлерге жазсаңыздар болот. Биз колдон келишинче аракет кылабыз аларды чакырганы. Баарыңыздарга ийгилик, көрүшкөнчө лайк басып, подписка алганды унутпаңыздар. Көрүшөбүз.